Ош шаарынын кире беришинде жайгашкан Кулатов кичи району. Мында Тулпар ун комбинатынан алынып келинген биринчи сорттогу ун сатылууда. Алуучулардын саны көп, бирок башаламандыкка жол бербей, кезеги жеткенде ун алып жатышат. Мындай жай Фуркат айылында да түзүлгөн. Мында ар бир жаран бир каптан гана ун ала алат. Пайда көрүү максатында дүңүрөн ун сатып алууну көздөгөндөргө сатылбайт. Алуучулардын көбү айылдардан, алыскы кичи райондордон жана шаардын чет жактарынан келишкен. Азыр бул жолу бир 600дөй бар да, азыр 170ке келди, алып атышат. Анан эртеге дагы келет деген сөз болду. Күнүгө ушундай адамдарга 600 каптан келип турат деп. Биз мындан ары дагы адамдарды ушундай тартиптүү болуп, эч уруш жаңжалсыз алып турушун суранабыз. Коопсуздук жана башаламандыкты алдын алуу багытында Ош шаардын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери иш жүргүзүүдө. Оштогу Тулпар ун комбинатына 150 тонна ун жана 350 тонна буудай келип түшкөн. Жакынкы күндөрү 650 тонна буудай жана 150 тонна ундун келиши күтүлүп жатат. Ошондуктан ун тартыштык маселеси жаралбайт. Бүгүнкү күндө ундун сапасы жетиштүү. Будан эл эч кандай кооптонбош керек. Тулпар ишканасы күнүнө 70 тонна унду чыгарып атат, тегирмени иштеп атат. Буйруса бул ун боюнча биз маселе жаралбайт. Bunun alıp çıkıp satkanımыздың себеби кечээ күнү өзүңүздөр билесиздер, бир жума мурун адамдар чыгарып мындай неме болуп кеткен. 1350 сомдон сатылып атат. Эртеңден баштап ун Оштун борбордук базарында гана ушул эле баада сатыла баштайт. Ал эми азык-түлүк боюнча да калаада тартыштык жок. Азык-түлүк жетиштүү түрдө мурдагы баада эле сатылууда. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.